Siz en mani verip götürgen meselelerinizden biri kurultay, biri til jönde oldu da şu jönde de ayta kelsеңiz. Бул тил жөнүндө мен адегенде эле айттым да. Аны айткан себеби ушундай болду. Ошол жерде туруп расмий тилге эми орус тилин кошуп, англис тилин да киргизебиз деп чыгышты. Анан мен ошол жерде туруп айттым, "Ай, бул кандай болот өзү? Анда биздин тил, орус тил, англис тилинин көлөкөсүндө калып жуулуп, кыргыз тили жок болуп кетпейби? Улут тили менен улут да. Ансыз biz кыргыздын жок кылып атабыз. Бул туура эмес. Орус тили мурда кирип калыптыр. Эми англисин да киргизген туура эмес. Шарт болсо, керек болсо орус тилин дагы алып салса туура болот эле. Анткени бизде азыр ушундай. Биздин республикада өзбектер өзбек тилдүү эл. Орус тилдүү элден көп жашайт, 14%тен ашык. Ал орустар азыр 10%ке жетпейт. Эртең өзбектер чыксын эмне кылабыз? Закондуу талап болуп калат да. Ошон үчүн менимче жана конституцияга орус тилин расмий деп киргизгенибиз менен туура эмес. Эми көпчүлүк менен өттү. Анан элдик курултай сиздин оюңузча туура кирдиби статусу боюнча? Жок. Элдик курултайды бу телевизияда талкуулагандар айтып атышат, муну жаңы эле чыгара койдуңар, жаңы президент Садыр Жапаров келип чыгарды. Бул туура эмес. Бул ага чейин косколуп жүргөн маселе, элдин талабы бул. Анткени 30 жылдык биздин турмушубуз, тажрыйбабыз реалдуулугун көрсөттү да. Парламенттик деп коюп көрдүк. Баарын талаш, бийлик талашмай, президент өзүнүн жакын жукумдарын чогултуп, өзүнүн жеке кызыкчылыгына кетет экен. Анан башка дагы элде маселелер бар. Мынабы бийликтин вертикали бири-биринен ажырап калганда, ушуну эл менен айыл менен, мисалы үчүн, бу жогорку бийликке чейин булар журулуштуруш курултайдын гана колунан келет. Анткени курултай айылда элден, мисалы үчүн улуу курултайга мүчө шайланбаган айыл өкмөт болбош керек. Ар бир айыл өкмөттөн кур десе бирден келиш керек. Анан ошолор менен шайлап эски салтыбыз боюнча кеңешип кесип отуруп маселелерди чечип, көп чыр-чатак маселелер жана келишпей аткан коомдогу маселелер ошо ачык салып, орой көсүм чорой деп курултай менен чечип койгон. Аны үчүн курултайга статусту так бериш керек эле. Азыр коомдук кандай болсо туура болот эле. Коомдук мүнөздө эле статус берилип калды. Биз айттык эмеде дагы бул болбойт. Бирок көпчүлүк менен кол көтөрүүдө чечилди. Биз баш ийдик көпчүлүккө конституцияга кол коюп бердик. Эми курултай негизинде бул бирок дагы кабыл алын элек талкуу жүрүп атат. Элдик пикириңизди айтсаңыз болот. Бул элдик саясий бийлик катары болуп кириш керек. Жакшы, рахмат Аксак.